Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалда жабыркаган 76 ишкерге 200 миң сомдон бюджеттик насыя берилген. Алардын арасынан бирөө насыя алуудан баш тарткан. Каражат көмөк көрсөтүү үчүн бөлүнгөн. Эми ишкерлерди колдоо үчүн ал берилген насыяны жоюу жөнүндөгү мыйзам долбоору парламентте экинчи окууда каралды. Мен айтканым, сиздер ишкерлерге берген 200 миң сомдон кечиргенди кечириш керек. Бирок баары эле ошол жерде жашап иштеп жатабы же Бишкекте тиричилик кылып атабы? Айырмасы чоң да. Же Москвада тиричилик кылып атабы? Бюджеттин судан алып алып. Анда жалпы 170 миң доллардай насыя кечирип жатат. Депутаттар чегара аймактарындагы ишкерлерди колдоодо бул акча аздыкларын айтты. Аны менен катар насыяны жабыркаган ишкерлер гана алышы керектиги айтылды. Ошол эле учурда тизмеге кирбей каражат албай калган ишкерлер да бар. Эл өкүлдөрү чегара коопсуздугу үчүн ишкерлерге колдоо көрсөтүү көбөйтүлүшү керектигин билдиришти. Межбет комиссияны ким жетектеген ошол учурда? Комиссияны ким? Ошол тонолгондор, ишкерлердин ошол чыгымы боюнча комиссия иштеп анан тизме түзүлдү да, туурабы? Ооба, райондук администрация ким жетектеген? жооптуу кызматкерлери, райондук администрациянын жооптуу кызматкерлери, ошо администрация башчысынын орун басарлары. Ошол комиссиядан кийин да мына 38 кишиден мага кирбей калдык тизмеге деп туруп кийин келип 28-ине же 30-уна алып бердик да кийин. Жана тонолгондордуку. А мына эми жана 15 миллионду азыр биз колдоп беришибиз керек. Анткени ал экстренно берилген. Биз Баткендеги бир туугандарыбызга бүт проблемасын чечип беришибиз керек. Алар границада турат, али граница чечиле элек. Андан тышкары мынау силерде Минфин ушу акчаларды которуп бергенде жылдын башында ушу бир пландап алып которсоңуздар туура болот да. Ал эми былтыр Лейлек жана Баткен райондорун өнүктүрүүгө 125 миллион сом бөлүнүп берилген. Чечим 2022 жылдын августунда кабыл алынган. Деген менен бөлүнгөн каражаттын көбү пайдаланылбай кайра кайтарылган. Бул жагдайды депутаттар сынга алып райондордун акимдерине чара көрүү маселесин көтөрүштү. Анткени ал каражат максаттуу иштетилсе кайра мамлекетке киреше алып келмек дешет. Биз мына Баткен деп былтыры 500 миллион каралган. Быйылда 500 миллион каралды. Былтыркы акча колдонулбай кайра кайтты силерге. Эмне үчүн колдонулбады? Мунун себептерин изилдеген киши барбы жокпу? Же ушу кайтарып берсе эле сүйүнүп колдонбой кайра келди отурасыңарбы? Баткен району менен Лейлек районунун акимдерин элди ыйлатпастан 2 жылдатып 3 жылдатып кайра бир сөздү кайталап беребизден чекич кое турган мезгил келди. Колуна даяр мамлекет 500 миллион акчаны берип койсо, ишти уюштура албаса, тамаша кылып олтурса, көлөкөсүнөн коркуп, элдин тагдырын чечкенге кудурети жетпеген акимдердин жоопкерчилигин караш керек, дагы чекитти коюш керек, кайра сөз кыла бербестен. Финансы министринин орун басары Баткен районуна берилген каражат толугу менен кайтарылгандыгын билдирди. Ал эми Лейлек районунда анын 40,8 миллиону иштетилип, калган акча кайтарылган. Быйыл эми жыл башынан баштап бөлүндү. Мындай нерсе кайталанбаш керек. Өзүңүздөр билгендей, мына мыйзам сатып алуулар мыйзамына эгер шылтоо кыла турган болсок, көп былтыркы сиздер кабыл алып берген мыйзам боюнча жөнөкөйлөштүрүлдү. Быйыл дагы мына каралып аткан мыйзам таптакыр жөнөкөйлөштүрүлүп атат. Ошондуктан ал эми былтыркы колдонулбай калгандардын себептери боюнча дагы биз толук маалымат тактап дагы берели. Бүгүнкү күндө жагдай маалымат ушундай. Баткен облусун өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттар сарамжалдуу пайдаланылышы керек. Экономист Мирлан Убайдуллаев жергиликтүү бийлик органдары бөлүнгөн акчаларды туура бөлүштүрүү саясатын жүргүзө албай жаткандыгын айтат. Ири өлчөмдө бөлүнүп жаткан каражаттар ортодон кымырылбай Баткен облусун өнүктүрүүгө жумшалышы керектигин билдирди. Демек бүгүнкү күндө мындай ситуация абал пайда болуп калып атат да. Мамлекет каражатты бөлүп берип атат, а реалдуу иштете турган жактарга маалымат жетпей атат. Демек, ортодо, бул жерде ортодогу жак, ошол мамлекет, Баткен мамлекеттик администрациясы, тиешелүү ошол Лейлек районунун акимияты жана башка структура жетекчилери ошол тиешелүү өз убагында иш чараны жүргүзгөн эмес, калкка дагы маалымат
жеткизген эмес. Ошондуктан мындай негативдик ситуация пайда болуп калган. Эске салсак, буга чейин президент Садыр Жапаров Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамга 2021 жылы сентябрда кол койгон. Анда жергиликтүү тургундарга салыктык жеңилдиктер, социалдык жактан колдоо, ишкердик үчүн ыңгайлуу шарт түзүү каралган. Тизмеге кирген айыл тургундарынын пенсиясын 2000 сомго көтөрүү каралып жатканы айтылган. Мыйзамдын шарттарын аткаруу үчүн облусту өнүктүрүүгө бюджеттен жыл сайын 500 миллион бөлүнүп турары маалымдалган. Алмагүл Эркебайкызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.